Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздин канал НТС'те жаңылыктардан күндүзгү чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Өткөн жылдын аягында Токтогул КЭСиндеги авариядан уламы иштен чыккан эки гидроагрегаттын бири кечээ күнү кечинде кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу электр станциялары компаниясынан билдиришти. Муну менен учурда өлкөнүн башкы гидростанциясынын кубаттуулугу 900 мегаваттка жетти. Бул көрсөткүч кошуна Казакстандан электр энергиясын сатып алуу муктаждыгын жокко чыгарат дешет адистер. Ошол эле убакта иштен чыккан экинчи гидроагрегаттын качан ишке кирери белгисиз болууда. Анда уникалдуу кабелдер күйүп кеткендиктен аларды алмаштыруу иштери бир топ кыйынчылыктар менен коштолууда. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Жарым айдан бери энергетиктер да коомчулукта түйшөлүп жатты. Себеби өлкөнүн башкы КЭСинде 4 гидроагрегаттын экөө авариядан улам иштен чыгып, калган экөө жүктөлгөн кубаттуулукту тарта алабы деген кооптонуулар бар эле. Шаштысы кеткен аткаминерлер аба ырайы кескин сууктап кетсе, өлкөдө электрди өчүрүүлөр болоорун байма-бай эскертип жатышты. Кырдаалды жумшартуу үчүн Казакстандын Экибастуз ГРЭСи менен 100 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлдү. Анын баасы дагы кымбат, 3 центтен ашат. Бирок эми бул энергияны сатып алууга муктаждык жокко чыккансыды. Себеби биринчи иштен чыккан блоктук көмөкчөрдөн оңдолуп бүтүп, кечээ-кечинде ишке киргизилди. На сегодняшний день гидроагрегат номер 2 несет. Учурда гидроэлектростанцияда 3 агрегат иштеп жатат. Ар биринин кубаттуулугу 300 мегаваттан. Бул көрсөткүч өлкөнүн электр керектөөсүн жабууга толук жетет. Эгер кандайдыр бир кырдаалдар болуп калса, анда кошуналар менен электр энергиясын импорттоо боюнча келишим бар. Бирок азырынча сатып алууга эч кандай муктаждык жок. Мисалы, бүгүнкү күндө өлкө аймагында 50 миллондон 52 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы колдонулуп жатат. Буга кошумча Токтогул КЭСиндеги суунун көлөмү былтыркы жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге көп дешет адистер. Ошентсе да 1200 мегаваттык гидроэлектростанция качан толук кубаттуулукта иштеп баштайт айтуу кыйын. Себеби 28 декабрда кабелдери күйүп кетип иштен чыккан номер 3 агрегатты оңдоо иштери азыр деле жүрүп жатат. Ага Россиянын Пермь заводунан адистер тартылган. Кабель полностью на данный момент на данном ремонте заменен не будет. Оңдоо иштерине Россиядан адистердин тартылып жатканынын себеби бул жогорку кубаттуулукту, тактап айтканда 500 киловольтту өткөрө турган кабелдер дал ошол жактан алынып келинип орнотулган. Биздикилер алардын иштешин гана камсыз кылып турушчу. Анын үстүнө бул чубалгылар уникалдуу болгондуктан аны баары эле биле беришпейт. Учурда дал ошол авария болгон жерин алмаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Оңдоо иштери күнү түнү дебей жүрүп жатат десек да болот. Бирок толугу менен качан ишке кирет, аны убакыт көрсөтөт. Дал ошол кабелдерди алмаштыруу боюнча тендерде утуп чыккан Корей компаниясы да ишти 1 жыл эрте, тактап айтканда быйыл башташы күтүлүүдө. Бул Токтогул КЭСин реконструкциялоо долбоорунун негизинде ишке ашмакчы. Белгилүү болгондой, ага эки эл аралык каржы донорлору 210 миллион доллар бөлүүгө даяр экендигин билдиришкен. Бирок ошол эле маалда Токтогул КЭСин толугу менен оңдоодон өткөрүп, жабдыктарын жаңыртуу үчүн 450 миллион доллар керектелери да белгиленип келет. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС. Токтогул КЭСиндеги авариялардан кийин сууну бош кое берүү орун алган. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги фракциялык жыйында экономика министринин орун басары Айбек Калиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында барды болуп 159 миллион куб метр суу сарпталган. Кечээ Токтогул КЭСинде экинчи блоктогу трансформатор оңдолуп бүтүп иштей баштаганына байланыштуу электр энергиясын импорттоо зарылдыгы жок болуп калды. Эске салсак, буга чейин аталган электр станциясында суу бошко берилгени тууралуу маалыматты электр станциялар ишканасы четке каккан болчу. Это была вынужденная мера. Технические сбросы начались 29 декабря. И жалпысынан 159 миллион кубометр су. 159 миллион. Камбарата бир суу электр станциясын жана жогорку нарын каскадын куруу боюнча Россия менен түзүлгөн келишимден бир тараптуу чыгуу маселеси парламентте карала баштады. Россия тарап экономикалык кризисти жүйө кылып, Кыргызстандын насыя алуусун талап кылган. Эгер бул шарт аткарылса, анда өлкөдө электр энергиясынын баасы 2-3 эсеге кымбаттап кетмек дешет өкмөт мүчөлөрү. Анын үстүнө өндүрүлгөн электр энергиясын жергиликтүү эле сатып алууга тийиш деген шарт коюлган. Келип чыккан бааны жергиликтүү калк көтөрө алмамыз. Себеби анда 1 киловатт электр энергиясынын баасы 6 сомдон ашып кетмек. Эгер бул шарттар аткарылбаса, долбоорду ишке ашыра албайбыз деген маанайдагы кат жөнөтүшкөн Россия аткаминерлери.
Мындан улам өкмөт мүчөлөрү келишимден бир тараптуу чыгуу чечимин кабыл алышкан. Эми денонсация күчүнө кирген соң 6 айдын ичинде башка инвестор издеп табуу милдети турат. Депутаттар инвесторду издөөнүн ордуна сынак жарыялоо керектигин белгилешти. Анда буга чейин кабыл алынган техникалык экономикалык негиздемени өзгөртүүсүз аткаруу шарты коюлуш керек дешет эл өкүлдөрү. Анда биз оюндардын мындай куралдарын башкача кылып өзгөртпөйлүбү? Ошол эле электр энергияларын эртең күнү ушундай инвестиция жасайбыз дегендер болсо, мамлекеттик ишкана эмес, жеке менчик ишканалар болсо деле өзүнүн кеткен чыгымын кайтарып ала тургандай шарттар түзөлү, электр энергиясын чет өлкө инвестициялаганга укук берели, жок дегенде бир 70-80%. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизели. Эгерде Кыргызстанда ГЭС курам деген компания келсе, ошол курган ГЭСтин 70-80 чыккан энергиянын 70-80%ын башка өлкөлөргө сатасың дейли. Интерпол уюму Курманбек, Марат жана Каныбек Бакиевтерди эл аралык издөөгө жарыялоодан баш тартты. Бул тууралуу бүгүн Интерполдун Кыргызстандагы улуттук борбордук бюросунун башчысынын орун басары Дайырбек Казыбаев кабарлады. Анын айтымында баш тартуунун себеби аталган уюмдун конституциясына байланыштуу. Анын 3-беренесине ылайык Интерполго саясий, аскердик, диний же расалык мүнөздөгү иш-аракеттерге кийлигишүүгө катуу тыюу салынат. Бирок мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын бир туугандары Кыргызстандын күч түзүмдөр менен мамлекеттер аралык издөөгө жарыяланган, деди Дайырбек Казыбаев. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Данияр Нарымбаев менен Хаджимурат Коркмазовдун ишин кароо башталды. Президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси менен экс-депутат Нарман Түлеевдин кызынан пара талап кылуу боюнча айыпталууда. Нарымбаев өзүнө коюлган күнөөнү толугу менен мойнуна алган жок. Коркмазов болсо ортомчулук кылганын гана тааныды. Прокурордун өтүнүчү боюнча алгач Хаджимурат Коркмазов суралып, андан соң күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү угула турган болду. Андан кийин Данияр Нарымбаев сурак берет. Коркмазов Нарымбаевдин адвокатынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми Хаджимурат Коркмазовдун жактоочусу кабарлагандай, Нарман Түлеевдин кызы арыз жазып, анда Коркмазовго эч кандай дооматы жок экендиги айтылган. Түлеевдин кызы билдиргендей, ал акча талап кылган эмес. Андыктан Коркмазовду кылмыш жоопкерчилигинен бошотууну сурамжылат, деди адвокат Кайрат Загибаев. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров менен коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына куралдуу күчтөрдү реформалоонун жүрүшү жана аскердик түзүмдөрдү бекемдөө боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат беришти. Темир Жумакадыров менен Жаныбек Капаров ошондой эле башкы штабтын жетекчилигинде өлкөнү коргоону камсыздаган мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу боюнча иштер тууралуу айтып беришти. Президент жолугушууда өлкөнүн аскердик потенциалын бекемдөө, мамлекеттин коргонуу жөндөмүн жогорулатуу жана террорчулукка каршы иш-чараларды күчөтүү багытындагы мындан аркы кадамдарды талкуулады. Чет өлкөдөгү согуштарга Кыргызстандан жалпысынан 508 адам жөнөп кеткен. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын башчысы Сталбек Рахманов кабарлады. Анын айтымында согуш аймактарына 387 эркек жана 121 аял кеткен. Алардын 40-ы кайтып келишти. Согушкерлерге кошулгандардын 83-ü жашы жетелектер, 58 адам үй бүлөлөр менен кошо кеткендер. Курман болгондордун саны 33. Жалпысынан өткөн жылы Кыргызстанда экстремисттик мүнөздөгү 1300 кылмыштын бети ачылганы айтылды. Ал эми дал ошол 500 кыргызстандык согушуп жаткан аймактарды Россия менен Сириянын аскердик авиациясы биргелешип бомбалай башташты. Орус жана араб күчтөрүнүн соккулары тартылган видеодо көрүнүп тургандай, Россиянын Су-25 жана Сириянын Мик-29 аскердик учактары бомбалоо операцияларын чогуу жүргүзүшүүдө. Сириялыктар орус бомбалоочу авиациясын абадан коргоп турушат. Алардын биргелешкен аракеттери менен террордук топтор чогулган аймактарга алардын инфраструктурасына сок курулду. Эскерте кетсек, Хмеймим аскер аэродромунда жайгашкан Россиянын аба космостук күчтөрү өткөн жылдын 30 октябрынан бери террорчуларга абадан чабуулдарды жасап жатат. Мына ушундай жаңылыктардан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздин канал НТС'те жаңылыктардан күндүзгү чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов.
Өткөн жылдын аягында Токтогул КЭСиндеги авариядан улам иштен чыккан эки гидроагрегаттын бири кече күнү кечинде кайрадан иштей баштады. Бул тууралуу электр станциялары компаниясынан билдиришти. Муну менен учурда өлкөнүн башкы гидростанциясынын кубаттуулугу 900 мегаваттка жетти. Бул көрсөткүч кошуна Казакстандан электр энергиясын сатып алуу муктаждыгын жокко чыгарат дешет адистер. Ошол эле убакта иштен чыккан экинчи гидроагрегаттын качан ишке кирери белгисиз болууда. Анда уникалдуу кабелдер күйүп кеткендиктен аларды алмаштыруу иштери бир топ кыйынчылыктар менен коштолууда. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Жарым айдан бери энергетиктер да коомчулукта түйшөлүп жатты. Себеби өлкөнүн башкы КЭСинде 4 гидроагрегаттын 2 авариядан улам иштен чыгып, калган 2 жүктөлгөн кубаттуулукту тарталабы деген кооптонуулар бар эле. Шаштысы кеткен аткаминерлер аба ырайы кескин сууктап кетсе, өлкөдө электрди өчүрүүлөр болоорун байма-бай эскертип жатышты. Кырдаалды жумшартуу үчүн Казакстандын Экибастуз ГРЭСи менен 100 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлдү. Анын баасы дагы кымбат, 3 центтен ашат. Бирок эми бул энергияны сатып алууга муктаждык жокко чыккансыды. Себеби биринчи иштен чыккан блоктук көмөкчөрдөн оңдолуп бүтүп, кече-кечинде ишке киргизилди. На сегодняшний день гидроагрегат номер 2 несет. Учурда гидроэлектростанцияда 3 агрегат иштеп жатат. Ар биринин кубаттуулугу 300 мегаваттан. Бул көрсөткүч өлкөнүн электр керектөөсүн жабууга толук жетет. Эгер кандайдыр бир кырдаалдар болуп калса, анда кошуналар менен электр энергиясын импорттоо боюнча келишим бар. Бирок азырынча сатып алууга эч кандай муктаждык жок. Мисалы, бүгүнкү күндө өлкө аймагында 50 миллиондон 52 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы колдонулуп жатат. Буга кошумча Токтогул КЭСиндеги суунун көлөмү былтыркы жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге көп дешет адистер. Ошентсе да 1200 мегаваттык гидроэлектростанция качан толук кубаттуулукта иштеп баштайт айтуу кыйын. Себеби 28 декабрда кабелдери күйүп кетип иштен чыккан номер 3 агрегатты оңдоо иштери азыр деле жүрүп жатат. Ага Россиянын Пермь заводунан адистер тартылган. Кабель полностью на данный момент на данном ремонте заменен не будет. Оңдоо иштерине Россиядан адистердин тартылып жатканынын себеби бул жогорку кубаттуулукту, тактап айтканда 500 киловольтту өткөрө турган кабелдер дал ошол жактан алынып келинип орнотулган. Биздикилер алардын иштешин гана камсыз кылып турушчу. Анын үстүнө бул чубалгылар уникалдуу болгондуктан аны баары эле биле беришпейт. Учурда дал ошол авария болгон жерин алмаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Оңдоо иштери күнү түнү дебей жүрүп жатат десек да болот. Бирок толугу менен качан ишке кирет, аны убакыт көрсөтөт. Дал ошол кабелдерди алмаштыруу боюнча тендерде утуп чыккан Корей компаниясы да ишти 1 жыл эрте тактап. Эгер бул шарт аткарылса, анда өлкөдө электр энергиясынын баасы 2-3 эсеге кымбаттап кетмек дешет өкмөт мүчөлөрү. Анын үстүнө өндүрүлгөн электр энергиясын жергиликтүү эле сатып алууга тийиш деген шарт коюлган. Келип чыккан бааны жергиликтүү калк көтөрө алма эмес. Себеби анда 1 киловатт электр энергиясынын баасы 6 сомдон ашып кетмек. Эгер бул шарттар аткарылбаса, долбоорду ишке ашыра албайбыз деген маанайдагы кат жөнөтүшкөн Россия аткаминерлери. Мындан улам өкмөт мүчөлөрү келишимден бир тараптуу чыгуу чечимин кабыл алышкан. Эми денонсация күчүнө кирген соң 6 айдын ичинде башка инвестор издеп табуу милдети турат. Депутаттар инвесторду издөөнүн ордуна сынак жарыялоо керектигин белгилешти. Анда буга чейин кабыл алынган техникалык экономикалык негиздемени өзгөртүүсүз аткаруу шарты коюлуш керек дешет эл өкүлдөрү. Анда биз оюндардын мындай куралдарын башкача кылып өзгөртпөйлүбү? Ошол эле электр энергияларын эртең күнү ушундай инвестиция жасайбыз дегендер болсо, мамлекеттик ишкана эмес, жеке менчик ишканалар болсо деле өзүнүн кеткен чыгымын кайтарып ала тургандай шарттар түзөлү, электр энергиясын чет өлкө инвестициялаганга укук берели, жок дегенде бир 70-80%. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизели. Эгерде Кыргызстанда ГЭС курам деген компания келсе, ошол курган ГЭСтин 70-80 чыккан энергиянын 70-80%ын башка өлкөлөргө сатасың дейли. Интерпол уюму Курманбек, Марат жана Каныбек Бакиевтерди эл аралык издөөгө жарыялоодан баш тартты. Бул тууралуу бүгүн Интерполдун Кыргызстандагы улуттук борбордук бюросунун башчысынын орун басары Дайырбек Казыбаев кабарлады. Анын айтымында баш тартуунун себеби аталган уюмдун конституциясына байланыштуу. Анын 3-чү беренесине ылайык Интерполго саясий, аскердик, диний же расалык мүнөздөгү иш-аракеттерге кийлигишүүгө катуу тыюу салынат. Бирок мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын бир туугандары Кыргызстандын күч түзүмдөр менен мамлекеттер аралык издөөгө жарыяланган, деди Дайырбек Казыбаев. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Данияр Нарымбаев менен Хаджимурат Коркмазовдун ишин кароо башталды.
Президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси менен экс-депутат Нарымбай Төлеевдин кызынан пара талап кылуу боюнча айыпталууда. Нарымбаев өзүнө коюлган күнөөнү толугу менен мойнуна алган жок. Коркмазов болсо ортомчулук кылганын гана тааныды. Прокурордун өтүнүчү боюнча алгач Хажимурат Коркмазов суралып, андан соң күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү угула турган болду. Андан кийин Данияр Нарымбаев сурак берет. Коркмазов Нарымбаевдин адвокатынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми Хажимурат Коркмазовдун жактоочусу кабарлагандай, Нарымбай Төлеевдин кызы арыз жазып, анда Коркмазовго эч кандай дооматы жок экендиги айтылган. Төлеевдин кызы билдиргендей, ал акча талап кылган эмес. Андыктан Коркмазовду кылмыш жоопкерчилигинен бошотууну сурамжылат, деди адвокат. Айтканда быйыл башташы күтүлүүдө. Бул Токтогул КЭСин реконструкциялоо долбоонун негизинде ишке ашмакчы. Белгилүү болгондой, ага эки эл аралык каржы донорлору $210 миллион бөлүүгө даяр экендигин билдиришкен. Бирок ошол эле маалда Токтогул КЭСин толугу менен оңдоодон өткөрүп, жабдыктарын жаңыртуу үчүн $450 миллион керектелери да белгиленип келет. Акмарал Сабаттар, Бакыт Кошалиев, НТС. Токтогул КЭСиндеги авариялардан кийин сууну бош кое берүү орун алган. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги фракциялык жыйында экономика министринин орун басары Айбек Калиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында барды болуп 159 миллион куб метр суу сарпталган. Кечээ Токтогул КЭСинде экинчи блоктогу трансформатор оңдолуп бүтүп иштей баштаганына байланыштуу электр энергиясын импорттоо зарылдыгы жок болуп калды. Эске салсак, буга чейин аталган электр станциясында суу бошко берилгени тууралуу маалыматты электр станциялар ишканасы четке каккан болчу. Это была вынужденная мера. Технические сбросы начались 29 декабря. И жалпысынан 159 миллион кубометр су. 159 миллион. Камбарата бир суу электр станциясын жана жогорку нарын каскадын куруу боюнча Россия менен түзүлгөн келишимден бир тараптуу чыгуу маселеси парламентте карала баштады. Россия тарап экономикалык кризисти жүйө кылып, Кыргызстандын Насия алуусун талап кылган.